biliş üçün, anın көйгөйүн biliş üçün açık суроо берет деймиz. Андан кийин эмне кылат экенбиз? Ковидке каршы эмдөө жасадык. Бирок аябай кыйынчылык менен жасадык. Себеби элдер баягы фейковый эмелердин баарын угуп алышып, абдан мындай оор болду да бизге жасашчы. Ар бир киши менен эмнелер беседа жүргүзүш керек болду. Ар бирөөнө түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Анан азыр мына Мореки окутуп атышпайбы коммуникация. Бул аябай жардам экен да. Азыр ойлосок биз көп эле нерсени туура маселе кылган окшойбуз да. Аябай кыйынчылыктар болду. Медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги болуп калды. Транспорт жетишпей, мына райондогулар жардам берип атышты. Мындан ары дагы бир эле ковид эмес, башка бир инфекциялар чыкса деле бизге бул аябай жакшы жардам болду да. Ушул алган билимибиз. Ушул тренингде толук маалымат ала алдык да. Ошол кезекте ушундай маалыматты ала алсак, биз деген элге толук маалымат менен жеңил, өзүбүзгө да жеңил болмок экен, элге да, населенияма да жеңил түшүндүрмөк экенмин. Ошо кыздарга рахмат, мен дагы аябай жакшы маалымат алдым. Ушундай тренингдер болуп турса, бизге көп жардам болду. Мен, например, Красныйга кирген маалда өзүм ооруп калбайын, мен үй бүлөмө ооруну алып барбайын деп, мен толук ишенген үчүн алдым да. Кээ бир элдер болсо, силер, например, мен населенияма эле силер өзүңөр алдыңарбы деп, мындай как будто бизди сынап эметкендер да болду да. Ошо эми элдер баардыгы бирдей эмес экен. Вакцинадан өлүп калабыз. Кытайлар бизди мындай, алар канча жаштан азайтыш үчүн элин ушундай бир туура эмес маалыматтарга ишенип алышып, эми бизде 2 күндөн бери ушул семинар болуп жатат. COVID-19 оорусу менен адамдардын ортосуна байланыштуу күчөтүү максатында болуп жатат. Тренинг абдан жакшы өтүп атат. Биздин медицина кызматкерлери жакшы катышып, өзлөрүнө кызыккан суроолорун алып, 100% деп ишенемин. Өзлөрү да кайра суроолорду берип, аябай жакшы өтүүдө. Анан эми менин оюм, мен өзүм ушинтип ойлоп атам, биз дальше мындан ары ушул ишти жандандырып кетебиз, токтотпойбуз. Ушу менен биз айылдардан да келип окушту да, биз кайра выездге чыкканда алардан биз кайра сурап турабыз. Кандай ушул ишти да канча алып кетип атасыңар, кандай адамдарга маалымат берип атасыңар, кандай ортодо байланыштуу күчөтүп атасыңар деп, бул райцентрдагы медиктер менен дагы сүйлөшүп, биз кайра ушул ишти унуткарбай, анткени адамдар бат эле унутуп калат да, бат эле унутуп калабыз да. Кайра мындан ары ишти жандандырып турабыз, буюрса деп атабыз.